Макул. Саламатсыздарбы достор. Биз кайра берүүбүздү баштадык. Бүгүн түрк изилдөөчү журналисттердин айтымында УКМК менен кыргыз бийлиги Орхан Инандынын уурдалуусунда эч кандай тиешеси жок. Орхан Инандыны түрк чалгын кызматынын 10 кишиси кыргыз караларын жалдап уурдаган деген билдирүүлөр таратып атышат. Учурда ал Бишкектеги түрк элчилигинде деген сыяктуу айтышты алар. Ошо кыргыз бийлиги эмне үчүн буга унчукпай турат деген ушундай берүүнү баштайбыз. Берүүбүзгө биз Стамбул университетинин эл аралык байланыштар факультетинин бүтүрүүчүсү, учурда Рух Эш сайтынын кыргыз-түрк мамилелери боюнча жазмакери Нурланбек Мусаев менен байланыштабыз. Урматтуу Нурлан мырза, Орхан Инандыны түрк чалгын кызматынын 10 кишиси кыргыз караларынын жалдап уурдаткан. Учурда ал Бишкектеги түрк элчилигинде деп ишеничтүү айта алабызбы? Азыр ишеничтүү деп мен өзүмдүн пикирим ишеничтүү деп айта алабызбы билбейм да, бирок түрктөрдөн эң мындай тасыккан, кандай десем, тажрыйбалуу журналисти кечээ күнү түнү бир Жефери Губен кечээ күнү түнү бир видео жасады да. Ал жерде негизи бул Орхан Инанды окуясы жөнүндө кичине токтолуп кетти. Негизи ал жерде башка бир Биз бул видеонун ссылкасын ылдый жакка беребиз. Анан бул Жефери Губендин эмесин мен да көрүп чыктым. Ишеничтүү, ооба, сиз айткандай 2 жылдан бери Түркиядан качып кетип эметип аткан журналист, күчтүү журналист. Ошон үчүн ишеничтүү булак деп мен да айта алам да мунучу. Муну Эсенбек, муну бир эме айтып коюш керек да. Жефери Губен кызматтын, жамааттын медиаларында иштебеген киши. Мындай фанатик эмес да, менин оюмча. Эми иштесе деле фанатик болбосо керек, бирок кызматтын медиаларында иштеген эмес, Стар газетасында иштеген, андан кийин эң акыркы жолу Нокта журналынын редактору болуп иштеген, главный редактор болуп иштеген да. Анан аябай чоң мындай эме мындай бул кишинин негизги баягы специальности эме документалдуу кабарларды мындай изилдөө менен газетага бере турган эмес, журналда жарыялана турган, чыга турган документалдуу кабарларды жазып жүрөт да бул кишичи. Анан акыркы убактарда 2 жылдан бери өзүнүн видеосун тартып атат. Могу сизде кабарыңыз болсо керек, неме Седат Пекер окуясында түрктөрдүн бор закония номер 2 деген кишиси десек болот да, биздин тилге которгондо, Ошо Седат Пекердин видеолоруна анализ кылып атат. Ошол анализдери миллион просмотр болуп атат да азырчы. Таң калыштуу нерсе. Эң ошо неме Седат Пекердики өзү бир суткада 12 миллион болсо, Жефериники 1 миллионго барып атат да, неме просмотрлорчу. Анткени башка түрк журналист мындай инандырарлык, мындай документалдуу, мындай так маалымат бере албай атат да. Ооба, Жефери Губендин ошол Седат Пекердин видеолоруна комментарий бергендеринде мунун ушул күнгө чейин Тайып Эрдоган партиясында дагы, башка партияда дагы, бийликтеги, укук коргоо органдарындагы, армиядагы булактарын сактап калган көрүнүп турат да. Ишеничтүү адам болгондуктан эмгиче буга кабарларын ошондой маалыматтарды Түркияда чыгара албаган маалыматтарды адамдар буга жиберип атканы көрүнүп турат. Анан муну жазгандай, айткандай чыгып атат да акыркы убактачы. Жефери өзү 90-жылдардан бери, 90-2015 жылга чейин дээрлик 15-20 жылга жакын Анкарада иштеген журналист. Анкаранын саясатын аябай жакшы билет. Ал жерде мисалы кең тааныштары бар, мисалычы. Бул саясаттан болсун, кандай өзгөчө саясий кишилерди аябай көбүнө тааныйт. Жефериге мен ойлоп атам, мындай үзгүлтүксүз маалымат барат да. Мисалы кыскасы бул булакты
ишеничтүү булак деп айта алат экенбиз. Анткени мен бунун видеолоруна Пекердин гана видеосу эмес, бул Жефхери Гүвендин видеолоруна дагы ссылка берип башташты да. Седат Пекер өзү дагы ошого реакция көрсөтүп, эгерүү суроолоруна жооп берип баштады. Жанагы ошондой. биз эме деп айткан вор в законе номер 2 деп азыр эмеден Эрдогандардан качып Дубайда деп атышат. Ошол жерде баардык эменин иштердин бетин ачып аткан эмелерин бүт түрк бийлигинин оюндарынын бетин ачып аткан. Биз ошо эмени ошо менен чектей туралы экинчи суроомо өтө берейин. Ошол билдирүү бул жерде Жефхери Гүвендин гана эмеси эмес да. Бул жерде Жефхери Гүвен Болт медианын дагы басылма сайттын эмелерине ссылка берип атат. Андан кийин Рейтерде да айтып атат. Башка ошо англис, немис тилдүү басылмалар жөнүндө дагы айтып атат. Ошол жактарда дагы ушул маалыматтар чыгып атат деп. Түрк жана эл аралык журналисттердин айтымында уурдоо кантип ишке ашкан? Ага кимдер катышкан? Азыр Жефхеринин айтуусу боюнча Түркиядан 10 кишилик бир команда келген. Түркиянын МИТи, Түркиянын кабар алуу чалгын кызматы десек болот. чалгын кызматы бул жака 10 кишини жиберген. Ал 10 киши бул жерде 3 квартира арендага алышып, ушул жакта иштеп баштаган. Бул кыска мөөнөттө болгондо бир Жефхеринин айтуусу боюнча бир жумадын ичинде эле мындай болуп кеткен да. 31 майдан мурун, бир апта мурун келген сыяктуу болуп атат ошондо. Примерно ошондой болуп атат. Анан алар бул жерде бир мафия группасы менен, же болбосо каралар группасы менен договор кылган дейт. Андан кийин ошолор бул ишти ошолорго жасаткан дейт. Алар каралар элчиликке алып келип берген дейт, Орхан Гүвенди. Милдети ошол болгон. Милдети каралардын милдети ошол, кармап келип элчиликке киргизип берген. Акчасын төлөшкөн. Тиги эменин МИТтин адамдары. Акчасын албетте акчасын төлөшкөн. Андан кийин Жефхери айтып атат, бир проблема чыкты дейт. Кандай проблема чыкканын так айткан жок. Бир проблема чыкты. Орханды Гүвенди, Орхан Инандыны самолетко отургуза албай калышты дейт да буларчы. Бир проблема чыккан, по-моему, чеке Учкай айтты. Орхан Инандынын кыргыз жарандыгын эсепке алышкан эмес. Андан кийин биздин баягы ГУВДга 18 киши болуп бардык деп атпайбызбы? Ошол жерде дагы бизге айткан боюнча флажок деп коет экен да, муну эмелерин милициялардын тилинде флажок деп коет экен. Чет өлкөгө адам ошол адамга флажок коюп койсо, ал адам чыга албай калат экен. Мисалы Орхан Инандыга флажок коюп коюшкан. Флажок деген пароль бар экен, ошо флажокту койгондо сыртка чыга албайт деген эме флажок да. Анысыны мен жакшы байкабай калдым. Негизи Жефхери ушундай маалыматты бул башка теманы айтып атып, ушул темага кирип кетти да негизичи. Ал деген негизи башка бир теманы айтып аткан, Хакан Фидан жөнүндө айтып атып, анан ушул жерде кыскача мындай видеонун жарымынан кийин 15-20 мүнөттүк эмеге эле 10-15 мүнөттүк бир эмеге киргизиптир да. Анан дагы кандай деталь маалымат берди, бир самолет жөнүндө айтты. Самолет ал жерге немеде Бишкектин үстүндө кайра учуп кайтып кеткен дегендей маалымат айтты да. Бирок ошол жанагы муну баары ойлоп калышы мүмкүн, жана Жеңгиз Холдингдин бир самолет турбайбы азыр эмеде? Бүгүн деле турат. Мен азыр эмеден карадым да, ошол самолет жөнүндө. Бул самолет өзү учак апрелдин башында келиптир, 1-апрелде. Атыраудан пересадка. Бул боюнча Манас аэропортунун пресс службасы маалыматтарды берген. Маалыматта берди. Башка да самолет жөнүндө бул сөз болуп атат окшойт, Башка самолет жөнүндө сөз болуп атат окшойт, бирок менин бир нерсе мындай немемди тартты да, көңүлүмдүчү. Анткени бул самолет биринде келет, андан кийин эч жака деле учпайт. 1-апрелде келип алып, апрелден майга чейин убак апрелден 5-6-сына чейин учат. Ал учуп туруп эле Бишкекте кылып, айланып эле кайра конуп атат да. Бул эмеге чейин ушундай болот, белки 1-июнга чейин. 1-апрелден 24-апрелге чейин кичине учпайт, тыным болот. 6-апрелден 24-апрелге.
Andan kийин 24 апрелден кийин деле учат кайра эле конот, учат кайра эле конот. Бул эме менен байланышы болушу мүмкүн. Мына пилоттор белгилүү убакыт баягы инструкция боюнча учуп туруш керек да буларчы. Андай Самолеттагы иштеп самолет туруш керек экен, пилоттор да баягы самолетто жөндөмүн иштеп жоготпош турат. үчүн улам учуп турат экен Ошол да. ошол максатта улам учуп кайра конуп турат да. Бирок негедир ошол күнү 1-июнь күнү түнү бул немеге барып келет. Чокталга барып келет да негедир. Ошол жери мага кичине мындай кызыктуураак болуп. Андан кийин келет дагы Чокталдан кайра 1-2 Бишкекти тур кылып, кайра конот да. Демек, мындай божомол кылсак болот экен да. Бишкектен флажок коюлганда, Бишкектен алып чыгып кеткенге аракет кылышкан. Чокталга алып Аракет барышкан. кылышкан, ооба. Чокталга алып барып, Бишкектен алып чыгып кете албай калганда, Чокталдан учуруп кеткенге, тамчыдан учуруп кеткенге аракет кылышкан. Деп ошондой божомол кылсак болот да, журналисттик божомол катары. Эми натыйжасын айтсак, кайра бир кайталсак, бул жерде тышкы түрктөрдүн чалгын кызматынын 10 кишиси келген бир жума мурун 31-майга чейин. 3 үй жалдашкан, 3 машина жалдашкан. Кыргыздын караларынын бир тобу менен мамиле түзүп аванс беришкен. Алардын иши Орхан Инандыны уурдап түрк элчилигине киргизип берүү болгон да. Түрк элчилигине киргизип бергенде буга чейин баягы 100 кишини ала качканын билебиз да. Ала качкандан кийин эки түрк желегинин ортосуна сүрөткө түшүрүп, Тайып Эрдоганга жиберип, аны моокун кандырып, андан кийин анан бирткеден аны уурдап самолетко салып алып чыгып кетишчү. 20 мамлекеттен 100гө жакын киши качырышкан да буларчы. Эми ушул айтып атат, ошол сүрөттөр тартылган дейт. Бирок бул самолет учуп Түркияга бараткан учурда эмеге сервис кылыш керек болчу дейт да, медиагачы. Неме алып кете албаган үчүн бул сүрөттөрдү жарыялабай калышты деп атат да. Түшүнүктүү. Демек биз дагы эмени дагы аябай мен ошо керектүү деп ойлойм. Бул эмне үчүн бир мунун убактысы Инандыны уурдоо убактысы эмне үчүн ушундай чукул убакта болуп дал келип калды? Дал келип калды экенин дагы айтып өткөн жакшыбы деп ойлоп атам да. Түшүнүктүүрөөк болуш керек да. Анткени биздин президент азыр Түркияда жүрөт да, билесиз. Мындай бир окуя, мындай аябай мындай бардык тарапты неудобный бир положенияга коюп коет да, негизичи мындай мисалы. Бул оңойлонуштурулган бир неме эмес да. Кызыктай бир окуя болуп атат да. Эми Садыр Жапаров деге Инанды эч нерсеге байлай албайбыз азыркы кезде. Биз жалпысынан айтып атабыз, бул түрктөрдүн ички саясатына байланыштуу деп айтканбыз, бирок кандай байланышы бар экенин түшүнбөй атканбыз да. Ошондо муну Жапаров биздикилер бере турган болсо, кийин деле берсе болот эле да. Эми бул эми торт эмес да, подарка кылып көтөрүп ала тургандайчы. Муну сүйлөшүүлөр кылып, анан акырындап кылса болот эле да. Бирок бул жерде МИДтин башчысы Орхан Хакан Фиданга жакын журналисттин жазып чыкканы боюнча ошол именно подарка болмок да. Демек андай эмес. Подарка болмок. Андай эмес. Бирок Түрк спецслужбасынын башчысы Хакан Фидан Жефхер Гүөнүн айтуусу боюнча бир интригага кирди да. Туурасын айтканда бул көптөн бери бул интрига болуп аткан экен. Мисалы өзүнүн оппоненттерине жок кылуу боюнча эң негизги себеп Тайып Эрдогандын ооруганы, такты жакында бошоп калышы мүмкүн деген. Бул бардык оюндар Эрдогандан кийинки боло турган эме жөнүндө болуп атат да бул жердечи. Хакан Фидандын методу дейт, эгер эки жак согуша турган болсо, Хакан Фидан аны токтотпойт дейт да, неме Жефхер Гүөн айтып атат. Токтотпойт, согуша берсин депчи, эки жактан зыян тартат, анан кийин ал күчтүү болуп чыгат деген бир маанилде неме кылып атат. Ошондо эки жак дегенде тактыга талапкерлердин атын кичине айта кетели. Биринчиси Сулейман Сойлу деген ички иштер министри. Экинчиси Берат Албайрак, эменин Эрдогандын күйөө баласы. Эрдогандын күйөө баласы. Анан Хулуси Акарды да айтып атышат, азыркы Миноборонасы. Кыргыз эменин Түркиянын. Анан Хакан Фидан эң жашыруун талапкер. Бирок Хулуси Акар Түркия азыр 10 жыл мурунку Түркия эмес, ал таптакыр өзгөрүп кетти. 10 жыл мурда. Анда белки үчөө жөнүндө сүйлөшөт экенбиз да. Үчөө жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан мындай нерсе бар. Хакан Фидан эме Жефхер айтып атат да, Хакан Фидан паникледи дейт. Анткени
Түркиядагы бир журналисттер тобу мунун ушундай интригага киргенин ачык жарыялап салмай бир коркунучу бар болуп атат дейт да. Мага Седат Пекердин акыркы видеолорунан кийин ушундай абалга келип калды дейт. Хакан Фидар эмени Хакан Hakan Седат Fidan. Пекер Хакан Фиданды подстава кылып койду дейт да. Өзү мындай билбей турупчу мындай. Ооба. Өзү каалабаса да баягы информацияларды берип атып, мунун артында Hakan Fidan barбы? Катып калдыңыз что-то. Үнүңүз да чыкпай калды го. Сизге эметип калды окшойт. Так, урматтуу достор, биз кичине үзүлүп кайра кайттык. Азыр ошо калган жерибизден улантабыз. Hakan Fidan'дын Седат Пекер билбестен кандай подставка кылып алды. Анан бул жерде дагы бир нерсени айта кетишибиз керек го дейм да, Нурлан мырза. Эме бар да, жана Hakan Fidan, Седат Пекер пеликанчылар деп ал байрактардын немеси бар да, группасы бар да. Hakan Fidan эмне үчүн Седат Пекерди тиги Югославиядан дагы алып келе албай атат? Эмне үчүн Дубайдан алып келе албай атат? Ушул Эрдогандын тегеретесиндеги адамдардын былыктарын ачып аткан адамды эмнеге алып келе албай атат деп эмелер башталган да. Изучуулар башталган. Андан кийин анан эме болгон да. Бул Hakan Fidan Жефер Көбөнүн айтуусу боюнча ошонун иштеп атканын далилдеш үчүн анан ушул операцияны тез баштаган. Орхан Инанды боюнча операцияны баштаган, бирок операция баштаарлардын алдында башында өзүнө жакын масс медиалар аркылуу Орхан Инандынын канчалык маанилүү экенин, Кыргызстандан аны уурдап чыгуу канчалык маанилүү экен, ошо боюнча макалалар пайда болгон деп айтып атат да. Макалалар пайда болгон, андан кийин пайда болгон операцияны бирок Орхан Инанды алып кете албай калгандан кийин өзүнүн ошол сабак негизи Түркия спецслужбасынын мамлекетинин расмий пресс-службасы катары иштейт да, негизи өзү жеке менчик газета, бирок Түркияда ошондой максат менен иштешет. Утечкалар ошол жака чыгат. Ошол жака чыгат. Анан ошол жака кайра Hakan Fidan жаздырып атат. Биз муну эме тиги Терхат деген бир журналистке жаздырып атат да. Биздин спецслужба буну кылган жок, муну кыргыздар өздөрү кылды деп бизге спецслужбага төңкөрүп атышат да. Андан сырткары дагы президент Садыр Жапаровдун бул боюнча маалыматы бар болчу, Бекенбек ушинтип уурдап берери боюнча деп дагы жазып атпайбы? Эми маалыматы бар болсо деле кетер аяк баягы Түркияга кетер аяк Садыр Жапаров деле эме кылбаса керек дейм да, баягы уурдатып бузуучу кылып ага личный проблеманын эмне кереги бар да, мен логикага сыйбайт да бул маселе. Негизи эгер түрктөр менен башка бир жаранды ошо бийлигине бериш керек болсо, бизде буга чейин бир эки окуя болгон да, казактардын бир блогерин биз сот аркылуу өткөрүп бергенбиз. Ал камалда окшойт, Кудай эметсин, эми жеңилдик берсин. Эми өзбек блогерин дагы жагалданып Мирзиёевге өткөрүп берип койгонбуз, бирок ага Мирзиёев барганда чоң үй подарка алып коюптур да. То есть эгер түрк жараны болгондо сот болуш керек. Кандай болбосун соттон өтүп андан кийин берилиш керек болчу да. Ооба. Мунун өзүнүн процедурасы болуш керек. Тем более Орхан Инанды азыр кыргыз жарандыгы бар да. Ал кыргыз жараны болгондон кийин сен аны эч кандай бере албайсың да. Ал жолу жок анын берген. Макул, биздин Садыр Жапаров макул болду, Ташиев макул болду. Муну берген күн, беребиз деген күндө делечи, муну 1 ай же 2 айдан кийин деле берсе болот эле да. Түрктөр ага чейин күтө турат. Ушунча жыл күттү деле, дагы деле күтөт. Анын үстүгө Жапаров Түркияга баратат, а жерде соодалашмай болот. Сен муну бересиң, сен мага акча бер. Бу деп Кыргызстанга келе турган инвестициялар болот. Мен сени муну Орханды бере турган болсом, жөн эле бекер бербейм деп деле айтышы мүмкүн да, туура? Мындай. Мен мындай ойлогондо, обычный бир нормальный кишинин логикасы менен ойлогондо, туура кыргыз спецслужбасы кылды деген немеге туура келбей атат да. Биздикилер эмес эми, любой эле өлкө андай кылбайт да. Эгер
мамлекеттер арасында бир неме өзүнүн пайдасына чечиле турган эме мамиле кылышат да баары эле дечи. Мындай. Эми ушул жерде туташ суроо берейин да. Негизи бул суроону эң аягында берейин деп аткам. Азыр берейин. Ошо кыргыз бийлиги эмне үчүн ушунун бетин ачып койбойт да? Өздөрүнө мисалы акташ үчүн даже ошол жанагы Хакан Фидандын жалданма журналисти толугу менен ГКНБ менен биздин президентке төңкөгөн кезде дагы бизден эч кандай заявление болгон жок. Эмне үчүн мындай кылбай атат же эмне себеп болушу мүмкүн буга? Биринчи себеби байке менин ойлошум биздин спецслужба, биздин МВД негизи биздин спецслужба биздин ички эмеге караа иштейт да. Ошол жакта көбүнчө мындай профессионалдуу эмеси ошол жакта да. Сырткы Сырткы разведка чалгын менен алсызыраак. сырткы чалгында алсызыраак да, андай эмеси персоналы деле мындай неме болбосо керек, бирок негизги специальности ички чалгын да. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин мамлекет катары биз мындай международный интригада эмебиз жок да, көп мындай тажрыйбабыз жок дейли. Түрктөр болсо бул мындай интригада өтө тасыгып калган да, ал мындай оңой эле кылып коет да неменичи, интриганычы. Аны биздикилер кайра жетип, анан биз ответ бергиче, биздикилер ойлонгуча неме мындай убакыт керек да баары. Анткени тажрыйба жок. Демек бул жерде биздин жанагы тергөө тобу Орхан Инандын уурда боюнча бүт баардыгын билет, баары тең ачыкка чыккан. Бирок биздин бийлик мындай убактылуу мындай шокко түшүп калгандыктан эме түрдүү бир подвалдардан, стройкалардан андан кийин дагы элчиликтен эмне кылып берет? Эл талап кылса кантип алып чыгат? Ошол маселеси да бар. Биздикилер деле мындай жок, эл талап кылса деле азыр эчтеке айтпайт болуш керек, анткени мындай убакыт өтө эме болуп атат да. Биздин президентибиз Түркияда жүрөт. Азыр Түркия жөнүндө кандайдыр бир маалымат чыгарып, аларга мындай терс таасирин тийгизе турган маалымат чыгара албайт. Эч ким муну бербейт да. Алындай рискке барышпайт. Биздикилер менин оюмча бүт нерсени билет, кадам-кадам. Орхан Инанды каерден алынды, алып барып элчиликке киргизилдиби же самолетке коюп учур бердиби же бир жерде кармалып турабы, мен ойлоп атам баарын билет, детально билет болуш керек. Азыр кимдер катышты, анын аттары баарынчы. Бирок мындай маалыматты азыр чыгара албайт деп ойлоп атам. Белгилүү бир убакыт өтөт, ошондо билсе мындай эме болсо керек деп атам да, мен өзүмдүн оюм. Адамдын үй бүлөнүн тагдыры бул жерде ошо саясий эсептердин курбандыгы болуп аткан деп божомолдосок болот экен да. Өкүнүчтүү. Ооба, өкүнүчтүү. Анан ушуга байланыштуу дагы мындай эң коркунучтуу бир суроо турат да. Бул жерде ошол Жевхер Үгендин айтуусу боюнча Орхан Инандыны сүйлөтүү үчүн Түркиядан атайын химиялык, муну Жевхер Үген айтып атат. Мен гана билген жокмун, эл аралык медиага да чыгып атат деди да. Кай жерге чыгып атат, аны тактап биз дагы угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга беребиз. Ошондо атайын химиялык заты бар бир ийне алып келинди дейт да. Анткени аны сайса, тиги болгондо айтып берет дейт да. Мунун түрк бийлигине эмне кереги бар? Бул ийнени сайдырып ошо Орхан Инандыны сүйлөтүп эмне кылышат? Мен да ошол жери мага да кызык болуп атат. Негизи Орхан Инандыны өтө мындай сырдуу нерселерди билет деп мен ойлобойм да, анткени бул жерде 25 жылдан билебиз, анын сырдуу нерселерди билбейт экенин, сырдуу эч нерсеси жок экенин, бирок Элдогандын больной воображениясында, Элдогандын жанындагы кишилердин больной воображениясында түрдүү нерселер бар болуш керек дейм да. Мен ошон үчүн же бул дагы өзүнчө бир может коркутуу болушу мүмкүн, же бир кандайдыр бир неме болушу мүмкүн, бирок Эрдогандын азыр түрк тарабынын азыр эң эле каалаганы бул Эрдогандын чөйрөсүндө кишилер да. Бул жерде ВЕФАны алыш керек, анан окуу мектептерди өткөрүп алыш керек да. Эң чоң да бул жерде акча да. Акча маселесине баардык байланган. Эгер Орхан Инанды эртең десе, мен мунун баарын силерге берип агыла десечи, бул жерде менимче бүт эле чечилет да, заматчы маселечи. Анткени анда бүгүнкү Тайып Эрдогандын бүгүнкү масс медиага чыккан заявлениясы болбодубу? Биз кыргыз тарап менен сүйлөштүк, анан ФЕТÖ боюнча деп баягы Фетхуллах Гүлен террор өрүмү деп коюп атам мен, баягы түрктөрдү уйкаштырыш үчүнчү.
Бул мисалы Түркия менен Азербайжан гана террордук уюм деп кабыл алган баягы кызмат деп айтабыз биз. Фаткулла Гүленге байланыштуу жанагындай мектептер, университеттер, билим берүү мекемелери көбүнчөйүн. Ошолор деген эки мамлекеттин улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратаарын эки тарап тең ошону бирдей макул болду деп туруп, бирок дайым эле бул бара биздин президенттер барганда муну Эрдоган айтат, биздин президенттер муну тастыктабайт. Бирок Эрдоган муну айтыш керек, себеп дегенде ички эмеде ошол эме товар дагы эле өтүп атат. Ошол калп сөз дагы эле элди ишендирип, Түрк элин ишендирип атат да. Ошол ийне бийне маселеси ошого байланыштуу эмеспи? Кандайдыр бир абалда видеого тартып алып, ийне сайып. Кудай сактасын, бул нерсе эми баягы эменин Орхан Инандынын туугандарына өтө оор нерсе, биз кечирим сурайбыз, бирок бул тиги видеодо да кеткен ошол нерсе. Бул нерсени биз сурап коюшубуз керек да. Бул нерсени билгенибизди биздин кыргыз бийлик дагы, түрк бийлиги да билиш керек да. Ошолго байланыштуу бир нерселерди сүйлөтүп алып, анан азыркы мектептердин башчыларына, мектептерди башкарып аткан кыргыз тарап башкарып атат азыркы кезде, түрк деле калган жок башкаруусундачы. Кыргыздардын мектеби десек болот да. Андан кийин ошо ВФАны алып алууга сиз айткандай керектүү маалыматтарды сууруп чыгыш үчүн ошондой сайышы мүмкүнбү? Эми билбейм, эми мектептерди алыш үчүн химиялык затты сайып андай мага мындай логикага туура келбей атат да негизичи. Мындай может кыйноо үчүн, может башка бир маселе үчүн болушу мүмкүн. Бирок жанагы сиз айткан биз фето жөнүндө макулдаштык деген сөзүндө Эрдогандын бир мамлекет, бир кандайдыр бир организацияны террордук уюм катары таануу үчүн анын соттун чечими болуш керек да. Сот жөн эле чечим чыгарбайт, факты болуш керек. Ошол уюм бир жерде жардырып жүргөн болуш керек. Дагы бирдеке, кыскасы террордук бир иш аракетти бир эмени көрсөтүш керек да. Муну кантип айта койду ошол жерде, мен аны түшүнбөй калдым. Ага биздин президент макулмун деп айткан жок ал жердечи. Мындай сөз менен айткан жок да, мен макулбуз мындай деп деген жок. Бирок мунун Орхан Инандыны сиз азыр айтып атасыз да, Орхан Инандыны ошол фето деген террористтик организацияга кандайдыр бир далилдер берет экен деген мааниде айтып атасызбы? Мында сурап атат. Ошондой да мааниде суроо. Эми бул жерде бирөөнү кыйнап, анан аны террорист экенине кабыл эттирген, тем более момундай бир Азыр Белоруссияда кылып атпайбы? 23 жаштагы баланы сабап туруп террорист экенин мойнуна алдырып коюшту. Эми террорист болуш үчүн бир жерде терроризовать этиш керек да, мындай жардырыш керек, эме кылыш керек. Мындай оңой эмес да террорист болуш үчүн. Ручка менен эмнени жардырат дейсизби? Же компьютердин бычак менен бирөөнү бычактап салсаң, ал террорист болуп эсептелбейт. Терроризм деген массовый бир резонанс жаратыш керек. Терроризмдин негизги террордун максаты эме коомдун көңүлүнү эмеге буруу да. Билбейм аны кандай жарым болот, сааттай болду окшойт биздин передачабыз. Нурлан мырза менен биз сүйлөштүк. Стамбул университетинин эл аралык байланыштар факультетинин бүтүрүүчүсү, учурда Рухеш сайтынын эмеси жазмакери. Нурлан мырза менен биз жума сайын ошо түрк саясатын ачыктап турганга аракет кылдык, арткери кылалы деп атабыз. Жума сайын бир передача кылып туралы деп атабыз. Себеп дегенде азыркы кезде Орусия, Кытай, Батыш кандай биздин ички саясатыбызга таасир берип атса, Түркия дагы 10 жылдардан бери көп таасир бере баштады. Бирок биздики ошо Батыш тууралуу, Кытай тууралуу, Орусия тууралуу сыяктуу маалыматыбыз азыраак. Булардын ички жанагы такты талаштарын, ушундай баягы кызыктуу жерлердин баарын тең азыркы кезде Сүлеймандын тактын талашкандан дагы кызыктуу бир такты талаштар болгон отурат жакында. Ошонун баарын биз жума сайынкы, апта сайынкы эмелерде, берүүлөрүбүздө чагылдырып турмакчыбыз. Нурлан мырза, сизге рахмат. Бүгүн айтчу дагы бир нерселериңиз болсо айтыңыз. Андан кийин эмени берүүнү жыйынтыктайлы. Бир эле сүйлөм айтып коеюн. Сиз такты талашты, так көтөрүү жерин айттыңыз да. Негизи бүтүн окуялар азыр Түркиядагы. Түркиянын күндөмүндө Кыргызстан жок. Биздин эл ойлоп атат да, бүт азыр Кыргызстанды сүйлөп атат тиги бу депчи.
Türkiýanyň gündeminde taptakыр başka nerse de azır. Sedat Peker degen kişi var, bir mafya. Oşol gündemde büt zaложник kılıp alıp algan. Videolary 13 milyon, 15 milyon turup atışat. tarap atat. Al bul degen taktalaşı da. Siz özüňiz emek kılıp koydunuz, jintik tap koydunuz. Takты talaşı. Uşunu keň oturup aябай süýleşse bolat da. Detaylyny. Эми ошо органдандырууга тиешелүү митингтерде биз башынан баштап кыргыз элинин атынан бийлик кетпесин, бийлик иштесин деген ураан чакырып аттык эле. Ошондой ураан менен биз бүгүнкү берүүбүздү дагы жыйынтыктайлы деп турабыз. Чоң рахмат Нурлан мырза. Эмки аптада көрүшкөнгө чейин достор, сиздер менен дагы эмки аптада чогуу көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.